Ажылык милдет болуш үчүн кандай шарт табылыш керек? Ошону эсиңерге алып, китепте барыны, китепте жогуну жазышыңар керек. Милдет болуу шарттары. Алар жетөө. Милдет болуу шарттары канча экен? Жетөө. Ушул 7 нерсе табылса, сиздин жалпысынан сиздин мойнуңузга эмне болот? Ажылык кылуу милдет болот. Биринчиси азат болуу керек. Эркин деген сөз да. Андыктан мукатапка, мудаббарга, мубаазга, маазунга милдет эмес. Эгер канчалык Меккенин тургундары болсо дагы буларга милдет эмес. Мукатап ким эле? Кожоюну менен мудаббар, мен өлгөндөн кийин сен азатсың деген кул. Мубааз дегени келечекте азат кылуу, жана кулду азат кылуу деген темасына өтөбүз да. Ошол жерде окуйсуңар. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча, эгер бир адам өзүнүн кулуну сен жарымың азат десе, жарымы азат болот, жарымы кул бойдон кала берет да. Түшүнүңүзбү? Мына айтканда кулдун баасы 100 сом болсо, 50 сому кечирилди, 50 сомуну иштеп келип төлөйт да анан кутулуп чыгып кетет. Ошону мубааз деп коет. Түшүндүңүздөрбү? Анан маазун дегени таксырларым. Соода сатык кылууга уруксат берилген кулду айтат. Кыскасы бул түр кулдарга эмне эмес экен ажылык? Милдет эмес, эгер канчалык Меккенин тургундары болсо дагы. Түшүнүктүбү? Ошондуктан эгерде азат болуусунан мурун, жакшы эске кыла. Кожоюну менен чогуу ажылык кылган болсо, парздын ордуна не болбойт экен? Өтпөйт. Себеби шарт не болбоду? Табылбады. Андыктан эгерде азат кылынса, кайра ажылык кылуу бул кишинин мойнуна милдет болот. Ал эми эгерде жолдо ажылыкка кетип атат кожоюну менен, ихрам кийүүдөн мурун азат кылынып, анан ихрам кийген болсо, фарз ажылыктан өтөт. Жолдо чогуу кожоюну менен барды, ихрам кийиш керек, жана ак кийимдерди кийип ниет кылыш керек ажылыкка. Ошондон мурун кожоюнун жүрөгүнө Кудай Таала бир жакшы иш кылууну салды да, анан эмне кылды? Кулуну азат кылды. Анан кул азат бойдон балды да ихрам кийди. Эмненин ордуга өтөт экен? Фарз ажылыктын ордуга өтөт. Түшүнүктүбү? Экинчи шарты эмне дедик? Мусулман болуш керек. Мына китепте турат. Мусулман, алал ахрорил муслимин, мусулман болуш керек. Андыктан эгерде кайридин экен кезде бай болсо, андан кийин кедей болгондон кийин исламды кабыл кылса милдет болбойт. Бул киши кайридин эле. Кайридин экен кезде укмуш бай эле. Анан ошол эле доорда эмне болуп калды? Кедей болуп калды. Колудан байлыгы не болду? Кетти. Анан кедей болгондон кийин исламды кабыл кылды. Мойнуга эмне болбойт? Ажылык кылуу милдет болбойт. Эмне үчүн? Себеби бул исламды кабыл кылган кезде эмнеси жок? Байлыгы жок болчу. Ал эми эгерде, караңыз, жакшы эске алгыла. Ал эми эгерде мусулман кезинде бай болуп, ажылыкты аткарбай кедей болгон болсо, ажылыкты аткаруу мойнуна карыз бойдон калат. Мисалга, Шейх Ажи Мурат бай эле, 100% мүмкүнчүлүгү бар эле ажылык кылууга, бирок кылбады. Кудай Таала тагдырга жазган экен, байлыгын не кылып койду кайра? Алып койду. Мунун мойнуга ажылык парз бойдон калып кетти. Эми өмүрүнүн акырына чейин аткарыш керек бул киши. Түшүнүктүбү? Анан эгерде ажылык аткаргандан кийин муртат болсо, бир адам ажылыкты кылып келди. Анан динден не болду? Чыгып кетти. Кайра динге кирсе, кайра ажылык кылуу милдет болуп калат. Себеби мурунку кылган ажылыгыны капыр болуу не кылды? Сол бит немесини жоюп салды таксыр. Муну акыйдада дагы өткөнбүз. Эсиңердеби? Үчүнчү шарты. Акылдуу жана не болсун дедик? Балагатка жеткен болуш керек. Акылдуу ал-балигин ал-уқала. Балагатка жеткен жана эмне болсун? Акылдуу болсун. Андыктан жаш бала жана жиндиге эмне болбойт таксыларым? Милдет эмес. Жаш бала бай болсо да милдет эмес. Азыркы кээ бир байлардын балдары бар, билесиңерби? Атасы атайын анын шот ачканага. Анын байлыгы бар, депозити бар, аны мындай айтайын. Бай ал, укмуш бай. Бирок ага ажылык не эмес? Милдет эмес таксыр. Качан балагатка жетип, анан байсан, анан барат. Андан кийин кудуреттин жетүүсү. Чүнкү кудурет жетиш керек. Кудурет жетси дегенден максат акчасы болсун. Ошол барып келе турган, жана негизги муктаждыктарынан, анан үй бүлөсүнүн тамак ашынан тышкары эмне болуш керек?
Ya ашықша ақшасы болуш керек барып келгенге. Жетип барып кайтып келгенге. Бул кудуреттин жетүүсү бул эй болуу менен болушу мүмкүн. Же ижара жолу менен болушу мүмкүн. Bir adam улоonu сага неге берип коет? Ижарага берип коет. Зат дегенден максат акча, азык. Рахила дегенден максат улоо. Улоо өзүңдө жок, бирок ижарага бирөө берди улоону. Төбөсүндө берди, бар мени барып кел деди да. Бул эле боло берет. Азыр биздин доорда кандай ижара? Самолеттун бир кабинасын не кыласыз? Ижарага аласыз да кетесиз. Бир кабинада эмне деп коет, бир столуну. Ал эми ибахат же арият жолу менен болсо ажылык милдет болбойт. İbahat je ariyat jolu menen bolso ajılık ne bolboyt? Mildet bolboyt. Ariyatты билесиңерби? Ariyat эмне эле? Telefonuңузду бирөөгө чалып алайын десең, бул арiyat болот. Мына айыл жерлерде көп болот го. Табагыңды берип тур, кашыгыңды берип тур, тойлор болгондо кошунадан ала берет го, казан-пазанды. Ошону арiyat деп коет. Ошондой бирөөдүн немеси бар го, бир эмени пайдалануу максатында ала турган болсоңуз, берсе, арiyatка алсаңыз, улоону мисал иштетип турайын деп. Анда аны менен дароо эле сиздин мойнуңузга не болуп калбайт? Милдет болбойт. Себеби сиз ага ээ эмес, же аны ижарага алган эмессиз. Түшүнүктүүбү таксырым? Аткарсаңыз боло берет. Эгерде ариятка алып барып мени барып келсеңиз жарай берет. Болгону андай жол менен сиздин мойнуңузга эмне болбойт? Фарз болбойт деген мааниде. Алтынчысы таксырым. Убакыт. Убакыт сөзсүз зарыл. Себеби азыр барсаң farz ajılıkны ордуган эмне болбойт? Өтпөйт. Убакыты келсе ошондо фарз болот. Анан жетинчиси кайры диндердин таксырым. Кайры диндердин мамлекетинде исламды кабыл кылган киши үчүн ажылыктын фарз экенин билүү. Мисалга капыр мамлекетте эгерде бир адам исламды кабыл кылды, бирок намаз эмне экендигин билбейт, маалымат жок. Орозо эмне экендигин билбейт, маалымат жок. Ажылык эмне экендигин билбейт, маалымат жеткен эмес. Мындай кишиге билгенге чейин ажылык не болбой турат? Парз болбойт. Качан ажылык деген бар экен деген өкүм жетсе, ошондо анан мойнуга ажылыкка баруу эмне болуп калат? Милдет болуп калат. Ал эми ислам мамлекетинде жашагандарга мындай үзүр жок. Билесиңби, билбейсиңби, сен мусулман чөйрөсүндөсүң, сен илим алышың керек эди. Барасың.